Koy. Görüp alam, tiyakka var. Ukol sayğanı. Ay bala malades, mına. Jella жүрүp бет бираш болосуң деме. Былтыртан баштап ошо жылкыга чип басуу иши жүрүп атпайбы? Мына айыл өкмөт боюнча 4000 жылкыга чип бастык. Бул эмтетиги жылкыларыбыз сыртта үйрү менен сыртка чейин бардык. Буюрса мына чип басууну дагы аяктап калдык. Кармап койдуң беле? Эми булардан кана алалы, сен эми эл менен иштешип атпайсыңбы? Мурундан ал эми, сен жакшылап жардам бер эми. Бисмиллахиррахманиррахим. Жош эле азыр мынакей. Көп кишиден эме кылып атабы? Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Сен эми мынакей бруцеллезго каныңды текшерип берем. Андан кийин элдер клиент келгенде мен сага жообун бергенден кийин билесиң, бруцеллез болгон адам тукумсуз болуп калат. Жанагы белдери, буттар ийрейип калат. Ошон үчүн мына Кудайга шүгүр, кунажыңдериңдин баарына штам 19 сайып бергем, туурабы? Эми букаңдын канына текшертип берсем, анан сенин башка уйларга кошкондо, Кудай буйрса таза болсо, анан элдер дагы породистүү уй күтүп калат, сүттүү уйда болуп калат. Жакшы демилге көтөрүп атасың сен дагы. Только мынакей учетко отургузуп, жакшы кылдык. Эми уюңдун канынын бруцеллезин 2-3 күндөн кийин жооп бересиң. Койлоруңду болсо көзүнө дары тамызып бергем, туурабы? Көзүнө дары тамызып бергем. Ал деген жанагы өмүр бою бир жолу тамызгандан кийин өмүр бою иммунитет алат дагы, силер да оорубайсыңар, мал кармаган кишиңер. Биринчи бир кана басып алалы, кой тура дегенде. Бая күнү мунун табылбай калып, басылбай калды эле, мынакей. Бул вечный түшпөйт. Муну деген биз атайын моорекил сканер менен кадимкидей окуйбуз. Биздин телефондор ушуга туташтырылуу. Биздин телефон менен мына моорекил жерди эме кылса көргөзөт. Кадимкидей мына бул штрихтерди биздин телефонубуз окуп берет. Мына бул штрихтерди. Мына бул жерде атайын өзүбүздүн эмебиз бар. Мына бул жерге эметкенде эле чыйык деп эле кайсы кимдин мал экенин таап бере алабыз. Эми азыр Кудайга шүгүр, элдин баарында мал болду. Анан мал болгондон кийин бет врачтар дагы мындайча айтканда врач адамды дарыласа, бул бет врачтар адам заатты дарылайт эмеспи? Айрыкча ушу малдын оорулары адамга жугат. Биз деген элге ушул бир жанагы кан алган себебибиз дагы, дары берген себебибиз дагы ушу элдин ден соолугуна кам көрүп аткандагыбыз да. Бир оорудан ушул арачалап калып атабыз. Мындайча айтканда эл дагы ортодо бир топ көнбөй жүрүштү эле, эми кичине бет врачтарды керек экен дарылап бергиле деп кадимкидей эле бизге элдин да мамилеси жакшырды. Анткени биз ушул ар бир мал үчүн күрөшүп атабыз. Бир вакцинаны сайып, ошол экил адамдын ден соолугун сактап калууга. Биздин негизги максатыбыз ушул элдерге таза сүт, таза эт жеткизүү. Ошол бет врач кесип ушунда эмгектенебиз. Өмүр бою ушул Акыл айыл өкмөтүнүн ушул бет врач кесибин кесиптеп келатабыз. Өзүбүз бет врачтар дагы ошол малдарга сайып берген эмгек акысы менен үй бүлөлөрү да багылат. Ар бир жогорку билимдүү жана орто билимдүү бет врачтар жардамга келишет. Ар бир айылда бирден бет врачыбыз бар. Андан тышкары ушул элге түшүндүрүү иштерин да жүргүзүш керек. Сандан сапатка өтүп, мынакей бул балдарга окшоп, абердин аңгус алып келип, породусту үй алып келип, айылдагы элдерге ошо жардам берип, уйларын куудуруп берип атышат. Бул деген көп малды күткөндөн көрөкчө, азыраак мал күтүп, сапаттуу кылалы деген ой. Кызыккан балдар бар. Бири-бирибизге ушу тажрыйба иш алмашып турабыз. Акыл айыл өкмөтү боюнча мына ветеринардык абал азыр тынч. Кудай буйрса, мына шарпы сайылды, карасаны сайылды, бруцеллезуна вакцинасын куйдук. Бул малды ошо тыкыр көзөмөлгө алып атканыбыз, бир эле мал ооруса, калган малга жугуштуу эпизоотиялык абал урчуп кетет. Ошон үчүн биз тыкыр көзөмөлгө алышыбыз керек. Анан вакцинаны маалында коюп турушубуз керек. Негизги максатыбыз ошол да. Жаз күз 2 мал ушул вакцинанын күчү менен Кудай буйрса азыр оору сурко жок. Эми биздин Акыл айыл өкмөтү кенен болгондуктан сыртта атар топоздорубуз бар. Ошол экилерди да барып 2-3 күндөп жүрүп бет врачтар. Ошону да көзөмөл алабыз. Бая күнү эле мынакей жалак белден чыга албай 2 күн ошол жака түнөп калдык. Кадимкидей эле кар басып калып, түйшүктүү да болуш керек да эми. Ошол кар басып калып жалак белден чыга албай 2 күн сүйлөшүп
ошол жерде жүрдүк. Сууктун үчүн сурабаңыздар. Эми бет браштын жумушу деле оңой эмес. Айла жок элдерге кызмат кылганга аракет кылабыз. А дегенде буга жылкыга чип басылыптырбы, басылбаппы? Мына монтип көрүп алабыз. Чип мына окуйт мондай. Мынакей. Көрүңөрбү? Мына бул мында значит чип басыла элек экен. Мына муну кармап тур. Чипти мына моорекинин ичинде атайын өзүнүн капсуласы болот. Ошол капсула бул жылкынын эмесинде мойнунда калып калат. А моорекил болсо кадимки эле номур. Мына ушун менен дагы барып эмеге кириштейбиз компьютерге. Азыр мынакей моорекини азыр боуга атабыз, андан кийин анан сканер менен текшеребиз. Мынакей моореки жерге жалгас атышыбыз керек 2 сантиметр ылдыйраак кылып туруп мынакей. Мынакей. Эми сканер менен текшеребиз эми муну. Келе сканерди берчи. Мынакей. Мына көрдүңөрбү? Моорекинтип сканерде бул кайсы номурлуу чип басылганын бул сканер уже көргөздү. Жана мал сатып баратканда, же келатканда баардыгы ушул экил сканер менен. Мисалы үчүн бирөө мал сатып кетип баратса, биз ушул экини момунтип окутуп мына көрдүңбү? Анан эми моорекинден алабыз дагы буну ошол сатып бараткан малга чаптап коебуз. Ошол экиге. Ошону менен бул жылкы мындайча айтканда сатылып кетсе да, союлуп кетсе дагы ушул номер аркылуу чыгыштап турушубуз керек биздин. Эми оор жумуш. Атайын биз ушул айыл өкмөт жайыттын эмеси менен раскол жасатып алганбыз. Ошонун күчү менен элдерди алып келип расколго малын камап берет, анан биз ошол жерден дарылайбыз. Өзүбүздүн да коопчулугубузду сакташыбыз керек да, тептирип албашыбыз керек. Сүзүп кетет. Айрыкча жана топоз баласы эң эле эме эмеспи? Аны ошол расколго камап алып дарылайбыз. Мал аябай көбөйүп кетти. Калп айткан менен бирөө илгерки сапкоздун маалындагыдан 2 эсе ашып кетти. Илгери сапкоздун маалында 40 000 эле коюбуз бар болчу. Азыр бул илдин өзүндө эле менчик 5 айылда биригип 40 000 кой бар. Жана айтып атпайм 10 000 уй менен топоз. 4 000 жылкы бар. Анан ошондо 2 эсе болуп атат да. Мурунку сапкоздун маалындагыдан 2 эсе болуп атат.